Мынакей бул 5 күнгө айлы Ала Мүдүн районуна караштуу Чүй обласу. Биздин проблема ушул. Электропроводдор моминтип жатат. Столбарлар эски. Советский малдан калган столбарлар. Моминтип өз жашоочулар терип алган. Болбосо могу проводдор моминтип жерге түшүп калган да. Жерге түшүп, жаш балдардын колу жетет да жөн эле. Кээде жаш балдар ушинтип так менен тартып ойношот да. Мен ойлойм бул аябай опасный да. Мынакей могу центральный көчөсү болот 5 күнгөйдүн. Проектируемая көчөсүнүн центральный көчөсүнө бир гана могундай нормальный столб турат. Калганы аябай жаман акыбалда. Мынакей биздин проблема. Биз бул маселе менен, бул суроо менен айыл өкмөтүнө да жазганбыз, кайрылганбыз. Алар Север Электрга да кайрылышкан, бирок эч кандай жыйынтык чыкпады. Мынакей. Бул проводдордун эскилиги жеткен. Анан азыр жай мезгили болгондуктан могунтип элдер өттөп салышыптыр. Анан биздин проводдор могундай акыбалда да азырчы. Мына караңыздар. Ушул провод катуу шамал болуп же жамгыр жаса, кар жаса бирөөнүн башына түшөт. В лучшем случае, да? Так, давайте дальше посмотрим. Могундай алып үйүп койгон. Так. Моминтип келип. Бул биздин детский футбольный поле да, негизичи. Даже адамдын жарынан келет могу провод. И могундай напряжениясы менен адамдын белчесинен келет да. Жаш балдар ойносо точно бирдеме болот. Акыбалын көргүлө. Мынакей. Бул кулаган турат да, жакындачы. Кулаган турат. Аны эч ким эч нерсе болбосо дагы жакшы. Мынакей көрүңүздөр. Кандай? Кандай мынакей. Мынакей. Нет. Мол провод бул жактан кетет да, центральный. Бул ушул эле столбтун 100 метр ары мынакей биздин правительственный трасса өтөт да.